Жан дүйнөнүн бөксө жерин толтурган бул албетте музыка. Биздин дагы угармандарыбыздын, көрөрмандарыбыздын жан дүйнөсү бош калбаш үчүн албетте ар аптанын жекшемби күнү биздин радио кафе программабызга кызыктуу конокторду чакырып, алардын талантына күбө болобуз. Ардактуу угармандар, бүгүн дагы радио кафе программабыз старт алды. Жалпыңыздарга кутман күн. Ассаламу алейкум, кымбаттуу достор, көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүлдүү эс алуу барыңыздарга. Радио кафе программасында бүгүн өзгөчө конок, өтө сыйлуу конок, көптөн күткөн коногубуз бар. Тажрыйбалуу. Тосуп алыңыздар, алдыңыздарда Гүлзинат Суранчиева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен бүгүн ушул силердин алдыңарда, ушул радио угуп жаткан, бизди көрүп жаткан элибиздин алдында атайын ушул программаны даярдап, канча репетиция кылып, даярданып, силердин алдыңарда турам. Ошого абдан сыймыктанам. Чоң рахмат. Гүлзинат эже, келатып эмнени ойлодуңуз? Эми келатып бүгүн жакшыраак жакшы ырдасам экен, ушул угармандардын бир мындай жан дүйнөсүндө бир сезимдерин ойготуп, купунуна жетсем экен деп ошондой жакшы тилектер менен келдим. Албетте, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Анда бүгүнкү Гүлзинат эженин талантына жалпы Мен Кыял ФМ радиосунун угармандары жана көрөрмандары күбө болобуз. Рахмат. Анда эмесе, биз алгачкы эле Гүлзинат эжекебиздин эң алгачкы ыры менен баштайлы. Энекем деген ыр, бул ырдын авторлору жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, анан кийин өзүңүз дагы энесиз, Ооба. Бирок бирөөнүн дагы кызысыз. Ошол эле учурда. Чынын айтсам, бул энекем деген ушул өзүмдүн репертуарымда ырымды атайын ушул силер менен аткарайын деп, эң биринчи ушул ыр менен ачайын деп чечтим. Анткени көп жылдар бою мен сахнада жүргөнүмө Кудай буйрса эмдиги жылы 20 жыл болот. Ого. Анан ошого байланыштуу ушул 20 жылдын ичинде ар кайсы тематикадагы ырларды аткардым. Сүйүү жөнүндө, мекен жөнүндө, жаратылыш жөнүндө, адамдардын ортосунда мамилелер жөнүндө, сезим, дагы сезим ойлору, ар кандай ысык көл, жерге, сүйгөн жериңе арналган көп чыгармалар болду. Бирок ошол көп жылдар бою энеге арналган ыр жок болду да репертуарымда. Эмнеге жок болду деп кийинчерээк өзүм ойлонуп көрсөм, анткени ошол нерсени сезип туюуга дагы бир өз убакыт келет экен да. Өзүм эне болуп, өзүм балдарымды тарбиялап, ошол эненин баркын ошо өзүң эне болгондо билет экенсиң да. Демек, Ошончолук эне болгондун кандай ушунчалык жоопкерчиликтүүлүктү сезип, өзүңдүн жан дүйнөгө болгон, өмүргө болгон көз карашың өзгөрөт экен да. Анткени сен эгерде мурун ошол өзүңдүн кара жаныңды ойлой эле мындай кенен кесир жүргөн болсоң, эне болгондон кийин ошол балаңды ойлоп, баланын ою талаада, эненин ою балада деп бекер айтпайт экен да. Ошон үчүн ошол сезимдердин баарын толугу менен түшүнгөндөн кийин, жан дүйнөмдөн өткөргөндөн кийин, анан ушул эне жөнүндө ырдаш керек экен, эне жөнүндө бир чыгарма ырдашым керек деп ойлондум. Анан ушул Усупбек Абдрахманов деген байке, композитор, ушул бир күнү келип, Гүлзинат, менде эне жөнүндө ыр бар деп, анан аткардым. Чынын айтсам, ушул чыгарма менин өзүмдүн апам Зайрагүл да, апамдын аты, ошол апама арналган чыгарма. Жалпы Кыргызстандын энелерине дагы арнайм. жакшы. Сонун Колчоолор болсун. кабыл алыңыздар. Анда эмесе, баштадык. Баштадык. Жанымдан артык энени жашартып кайра береби, агарса сиздин чачыңыз, мен болсом керек себеби. Agarsa sizdin
чачыңыз чачыңыз мен болсом керек себеби жаныма дары сөзүңүз жашоодо ыйык өзүңүз мен эле күтүп чарчайбы меримден бүткөн көзүңүз мен эле күтүп чарчайбы чарчайбы меримден бүткөн көзүңүз кадырлап жүрүктү бөлүп милдетим менин билемин оорубай эч бир жүрсө деп күн түнү айткан тилегим оорубай эч бири жүрсө деп күн түнү айткан тилегим күн түнү айткан тилегим Браво. Баракелде. чоң рахмат Ар бирибизди ушул даражага жеткизген алтындай болгон апаларыбыз, энелерибиз ар дайым маңдайыбызда болсун дейли. Анда мен ушул жактан сизге бир суроо бергим келди. Дароо эле эми кичинекей чагыңызды эске салып, бир берген интервьюңузда бар экен. Ушул мен тайкеме болушуп, баягы көп балдарды сабап калдым эле дегенчи. негизи кенеде кезимде аябай тентек кыз болчумун чынында. Азыр деле ушул классташтарым менен жолугуп калганда көп эстеп, күлүп эстеп калабыз да. Чынында кенеде кезибизде ушундай менин тайкемдин уулу экөөбүз теңбиз да. Анан мен ушул Каракол шаарында, ата-энем меники Каракол шаарында турат да, Ысык көлдүн кызымын. Анан Каракол шаарынан бул жака Бишкек шаарына мектепке келгенде, 1-класска келгенде, анан тайкемдин баласы менен тең болуп, анан эми айылдан жаңы эле келсе, анан ушул шаарга көнгөнүнө дагы анан коркпош үчүн деп тайкем өзүнүн баласын музыкалык данные жок болсо деле музыкалык мектепке мен менен кыстап эле берип койгон да. Саламат деген менин ошо тайкем болот. Анан ал аябай жош болчу. Мен тескерисинче аябай тентек болчумун да. Айылдан келгем да бетим кызыл, аябай мындай комп койгон кыз болчумун. Анан чынында ал тиги жош, мындай городской бала болчу да. Үйүнө да чыкпаган. Анан чынында ошол тайкеме балдар эми класстагы балдар эметсе, ошо ага болушуп эркек балдарды уруп койчумун. Кол чалгар болсун. Анан менде мындай суроо бар. Сизге сүйүү канча жашыңызда келди? Чыныгы сүйүү. Эми баягы алгачкы сүйүү, анан өтүп кеткен сүйүү дегендер болот эмеспи? Эң биринчи тоок сүйүү келет, Эң биринчи тоок сүйүү келет. Ал мектепте окуп жүргөндө тоок сүйүүлөр башталат. Андан кийин тоок сүйүүлөрдөн кийин бир алгачкы сүйүүлөр башталат. Андан кийин чыныгы сүйүү келет, Чыныгы сүйүү деп эми сүйүү деген бул мындай бакыт дегенде эле там вполне мындай кандай десем мындай осязаемое ощущение да, мындай денең менен териң менен сезчү нерсе да. Ошон үчүн ар дайым бир калпта турбайт сүйүү деп менин түшүнүгүм боюнча. Мен бул өзүмдүн оюмду эч кимге эметпейм, не навязывай, бирок менин оюм боюнча сүйүү деген кээде аябай мындай күчөйт, страсть болот, мындай кадимкидей страсть болот. А кээде болсо сууйт сүйүү. Ошондой ар кандай болот, ар кайсы убакта ар кандай сезим болот. Бирок мен мисалы ойлойм, что өзүмдүн жолдошумду, түбөлүк жарымды, өмүрлүк жарымды ошону чыныгы сүйгөм да. Ушундай страсть менен сүйгөм.
Азыр болсо экөөбүздүн сүйүүбүз башка этапка өттү. Азыр башка этапка өттү, анткени азыр экөөбүз тең ата энебиз. Анан ошол эле кезде экөөбүз бири бирибизге аябай мындай доспуз. Анткени турмуштун ысык суун чогуу алып жүрөбүз, көтөрөбүз, турмушта ар кандай кыйынчылыктар, наоборот жакшы нерселер көп болот, анан эл менен катышыбыз бар дегендей. Азыр башкача сүйүү да, бири бирибизди мындай башкача сүйөбүз. Башында эң катуу сүйүү болот да, мындай кандай десем, страстный сүйүү болот. Азыр болсо мындай бири бирибизди сыйлайбыз, бири бирибизге забота, ошол эле кезде сүйөсүң, бирок сүйүүңдүн эң биринчи сүйүү, күчтүү сүйүүңдүн баары балдарың өтөт экен да. Ошону байкайм. Жакшы. Анан мен бул суроону негизи ананраак берейин деп аткам, бирок ушул мүнөттөрдө бергенге туура келди да. Өзүңүздүн айтканыңыз азыр берип салайын деп атам. Жок, ушул жакка туура келип атпайбы? Мындай сүйүүгө туруксуз элем дегениңиз бар экен. Азыр туруктуу, качантан бери туруктуу болуп Толук сүйлөрүңүз көп беле жагандай. Менин мына ал айткан нерсемдин себеби, анткени мен кыз кезимде студент болуп жүргөн, уже консерваторияда окуп жүргөн кезде ушунча көп поклонниктерим болчу да. А когда вот кыздарда поклонниктер көп болгондо, албетте кыздар мындай туруксуз болсун деп эми. Отот да биякталар дагы. Анткени кандай десем, мындай выбор большой, анан тажап кетсең башка бала менен жүрүп ушундай. Имеется в этом плане, но это все, я считаю, что это все не любовь, а какая-то мындай влюбленность, да, увлеченность деп эсептейм. А мисалы вот мен туруксузмун деп айткандын себеби анткени ошол көп балдар, ошол менин ошондой мындай мындай кандай десем, жеңил оюма же болбосо менин бир кандай каприздериме чыдабай өздөрү качып кетчү көп убакта. Өздөрү качып кетчү, ошон үчүн айла жок ошондой болуп калгам да. Ал өздөрү качып кетишчи, ошон үчүн менин жолдошум ушунчалык көкбет болду. Мен кандай болсом дагы ошого чыдап, аркаман жүрүп, аягында мындай кишени салып, анан алып кетти да. Ошол чыныгы сүйүү келген жөнүндө ырдайбыз. Ооба. Любовь настала. Сүйүктүү угармандар, бүгүн бизде конокто Гүлзинат Суранчиева. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась, в глубине она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость,
распутка, солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Спасибо большое, чтобы у вас тоже любовь проснулась. Адамдын жүрөгүнө чыныгы сүйүү келгенде ал наристедей назик болуп калат экен. Ардактуу угармандар, андыктан дал ушул мүнөттөрдө жагымдуу өзүнүн талантын элге тартуулап жаткан Гүлнат Суранчиевага дагы бир жолу дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Рахмат. Эң сонун эми Мен бир нерсени келген коногубуз абдан кызыктуу, таланттуу болгон үчүн өзүбүздү дагы тааныштырбай кетипбиз. Ошону унутуп калыптырбыз. Ооба. Анда өзүңөн болсун. Сиздер менен мен Өзгөрүш Абакеров жана албетте Мыктыбек Нурланбеков жана Feelings Acoustic тобу. Биздин группабыздын солисттери менен тааныштырып өтөлү. Бул жактан баштасак, бизде кахондо ойноп аткан Чыңгыз Таттыбаев, эң сулуу жигит, кол чабуулар. Андан кийин эле Азамат Имашев, биздин гитаристибиз, биздин солистибиз. Анын ар жагында болсо Атай Балбаков, бүгүн өзгөчө стилдүү. Андан кийин эле Биназир Аблаева, биздин солисткабыз, бэк-вокалистка, Гүлкан Олжобаева, солистка, бэк-вокалистка. Андан кийин болсо Медина Автандил, биздин флейтисткабыз, кол чабуулар. Анан биздин бүгүнкү эфирибиздин коногу Гүлнат Суранчиева. Эми бир аз бийлейли сиздер менен чогуу. Гүлнат эжекебиз бийле деген чыгармасын аткарып берет. Бардыгыбызды бийлетет анда. Шаңдырак отуралы, достор. Өтпейдин кызыгы, үзүлдү жашоо сызыгы, жалында күйгөн каректе, бул бийге болсун себепке. Жалында күйгөн каректе, бул бийге болсун себепке. Түнкү шамдар жанган кезде келип бийле, оттой ысык жаштар менен келгиле, кереметтүү добуш менен бийле. Сен жаштыктын күчү сезимде, жаздагы жанган тамырдай, жүрөктөр согот эч тынбай. Күй коштоп колдор чабылар, махабат ыры жаңыра. Күй коштоп колдор чабылар, махабат ыры жаңыра.
түнкү шамдар жанган кезде кел биле, оттой ысык жаштар менен кел биле, кереметтүү добуш менен биле, сен жаштыктын күчү сезимде. Түнкү шамдар жанган кезде кел биле, оттой ысык жаштар менен кел биле, кереметтүү добуш менен биле, сен жаштыктын күчү сезимде. Түнкү шамдар жанган кезде кел биле, оттой ысык жаштар менен кел биле, кереметтүү добуш менен биле, сен жаштыктын күчү сезимде. Түнкү шамдар жанган кезде кел биле, оттой ысык жаштар менен кел биле, кереметтүү добуш менен биле, сен жаштыктын күчү сезимде. Рахмат. Негизи ыр болбосо бий болбойт, ал эми Бий болбосо ыр болбойт. Ырч болбосо ыр болбойт экен. Рахмат сизге. Жалпыбызга ушундай жагымдуу маанай тартуулаганыңыз үчүн. Рахмат. Бар болуңуз. Анда ардактуу угармандар, Радио Кафе программабызды улантабыз. Бул мүнөттөрдөн пайдаланып, биздин башкы режиссерубуз Улан Солтоек уулу, ошондой эле үн режиссерубуз Райым Молдогазиевке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми ардактуу достор, ардактуу биздин студиябыздын коноктору Гүлзинат эжекебизге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Эгерде камдап койгон сурооңуздар болсо, биз Уялбай. болсо кабыл алганга даярбыз, Ооба, келиңиздер, уялбайбыз, тартынбайбыз, микрофонго жакыныраак келебиз дагы өзүбүздүн суранычыбызды орундатканга аракет кылабыз. Саламатсызбы? Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сахнага келгениңизге 20 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ушул күнгө чейин канча жолу жеке концертиңизди бергенсиз жана эң көп киреше алып келген кайсынысы болгон жана ошол каражатты эмнеге жумшагансыз? Чоң рахмат. Дароо эле каражат. Азыр биз эми баягы акча эсептегенге уста болуп калбаппы? Өзгөчө Концерттерди айтсам, концерттер абдан көп болду менин өмүрүмдө. Ушул Кыргызстандын баардык булуң бурчтарында концерт бердим. Анан өзүмдүн сольный концерттерди бердим баардык булуң бурчунда. Алыскы чет мамлекеттерде да бердим, Америкада бердим, Кытайда бердим. Ушундай чет мамлекеттерде көп концерттерди бердим, катыштым. Анан биздин Кыргызстандын Дни культуры Кыргызстана деп башка мамлекеттерде өтөт, сборный концерттер башка ырчылардын дагы башка. Ошол жакта дагы көп жолу ушул Дни культуры Кыргызстандын башка мамлекетте көрсөткөндө мен ошол концерттерге да көп катыштым. Концерттер боюнча айтсам, эми чынын айтсам, ошол концерттерден түшкөн көп каражаттардын башында ошол чыгармачылыгымдын бир 10 жылдын ичинде бүт ошол өзүмдүн эле чыгармачылыгыма ошол каражаттардын баарын жумшадым. Анткени чыгармачыл адамга материалдык жактан дагы камсыздап турбаса эч качан чыгармачылыгыңды өсүрө албайсың. Ошол эле клиптерге, ошол эле сахнадагы кийинчү кийимдериңе, имиджиңе, анан раскруткага да абдан чоң акчалар кетет. Ошого бардыгы жумшалды. Ал эми вот акыркы 5 жылдын ичинде мен көптөн бери кыялданып жүргөм ушул чыгармачылыгым менен өзүмө эле мындай өзүмдүн чөнтөгүмө өзүмдүн эле эме өсүшүмө салбай бир дагы башка ушул чыгармачылыгым менен башка адамдарга да жардам берсем деп. Анан ошол акыркы 5 жылдын ичинде 2 кайрымдуулук концертин өткөрө алдым. Биринчи кайрымдуулук концертте чоң улуттук филармониянын чоң залында бердим. Ошол улуу ата мекендик согуштун 40 ардагерине, биринчи Первомайский районунда жашаган 40 ардагерине 200 000 сом бердим. Ал эми былтыр болсо Каракол шаарында, өзүмдүн кичи мекеним Каракол шаарында драм театрда концерт берип, ошол жерден 8 үй бүлөгө мындай срочный операцияга даярданып, бирок каражат таппай аткан 8 үй бүлөгө акча бөлүп бердим. Андан тышкары областтык больницага мебель сатып бердим. Ысык Көл областындагы
Андан тышкары Ак Суу районунда психоневрологический аялдардын эмеси бар, ооруканасы бар. Ошол жакта жашап, ошол жакта турган айымдар бар да. Анан абдан таланттуу айымдар бар экен, сүрөттөрдү дагы тартышат экен. Аякта эми турмуш ар кандай болот, ар кандай себептер менен ооруп калып ошол жака түшүп калган. Ошол аялдарга дагы барып концерт коюп бердим, аларга дагы техника алып бердим. О, Бытовой. сончолар болсун. Мынакей каражаттардын каяка кеткенин уктуңуз да, Жакшы. Кийинки суроо болсо келиңиз. Саламатсызбы? Атыңыз? Саламатсызбы, менин атым Тумара. Саламатсызбы, Гүлзанат эже. Саламатсызбы. Биз сизди көптөгөн эл аралык музыкалык конкурстарда Кыргызстандын желилегин желбиретип жүрөбүз да. Эмнеге акыркы күндө ошо барбай калдыңыз жана эмне түрткү болот сизге ошондой эл аралык конкурстарга барганга? Чоң рахмат сурооңузга, Тумара. Мен негизи конкурс деген бул сынак деген нерсе да, кароо сынак деп коет. Сынак деген нерсе бул возрастной нерсе да. Мен ошол өзүмдүн чыгармачылык жолумдун башында абдан көп конкурска катыштым. Бир акыркы конкурсум 2012-жылы токтоттум да. Конкурска уже мындай конкурсант катары барганга. Анткени көп конкурстарда ошо катышуучулардын возрасты абдан жаш болот да. Мисалы мен уже акыркы 2012-30 ашып калганда барсам, менен бир 18-17 жашта балдар жарышат да. Ошон үчүн ошол кароо сынак деген негизи бул конкурс деген ошол бутуна туруп бараткан ырчыларга керек нерсе экен да. Ошондо өзүңдү мындай самоутверждаться этип, ошол конкурска барып өзүңдү көрсөтүп, башкаларды дагы сынап, мындай ошол жерден утуп калсаң, тем более да, мындай самоутверждение, значит мен ушул тарапта туура кетип баратыптырмын деген нерсе да. Ал эми акыркы жылдары конкурстарга, көп конкурстарга барып атам, бирок уже жюри мичо катары. Анан акыркы жылдары айтып кетейин, мен азыр ошол мен жетектеген окуу жайда бул тоже адистештирилген профессионалдуу музыкалык окуу жай болгон үчүн ошол жакта абдан таланттуу балдар көп. Биз 2018-жылы 16 чет мамлекеттен 16 конкурска катыша алдык. Ошол балдар менен биз тарбиялап жаткан. Анан ошонун 12си гран-при менен, баш байге менен келдик да. Эң алыскысы Италиядагы Рим шаарында өттү да, ошондой вокальный, инструментальный конкурстар. Ал эми мисалы 19-жылы биз деген где-то 11 эл аралык конкурска катыштык. Акыркысы жакында эле болгон эл аралык конкурс Казакстанда, Астанада болгон конкурс. Ошол жактан азыр уже менин миссиям кичине башка өзгөрдү да. Азыр мен ошол таланттуу балдарды таптап, тарбиялап, ошол даярдап, анан ошол балдарга шарт түзүп берип атам. Анткени бул дагы эң кандай десем керек нерсе. Анткени мен да өзүм ошондой студент болгом, мектепте окуучу болгом. Ошол кезде бизде ушундай түрткү шарт болчу эмес да. Бизде эч ким бир да ушинтип сүрөгөн эмес да. Азыр мен ошол колумдан келишинче бизде окуп жаткан балдарды ошол конкурстарга, эфирде кандайдыр долбоорлорго, телепрограммаларга, радио программаларга, негизи эле ошолор мындай чыгармачылык жашоосу буркан шаркан түшүп мындай иштесин деп баардык аракетимди жумшап жатам. Сонун. Кол чабуулар. Рахмат. Эми Гүлзанат эжекебизди бир аз эс алдыралы, кечке эле ырдата бербей. Ооба. Эми Мыктыбек, бул жактан да миссиясын бир аз башкача кылып туралы, эс алып туруңуз. Макул, рахмат. Ал эми Feelings Acoustic сиздер үчүн ырдайт. Радио Кафе программасы. Ардактуу бармандар, мен Алфан радио. Чья душа теплом и светом, и улыбки нет добрей. Он чудак, мне скажет это каждый из его друзей. Только часто так бывает, нараспашку всей душой. Сердце юноши страдает, как без ответа не огонь. Зачем мы любим тех, кто
счастлив и без нас, не замечая слез, влюбленных рядом глаз. Зачем так сложен мир? Кто дарит нам себя, тот нами не любим. Трудно поверить, сердце доверить, чувствам открыться. Ранить могут, но поверить все будет. И разные судьбы встретятся вместе. Вот она любовь. Вот она любовь. Вот она любовь. Не живут мечты и грезы так наивно и легка, без шипов обмана роза, и к ней так тянется рука. Сердце девичье разбито, слезы чистая река, на пути давно забыта, она встречает чудака. Зачем мы любим тех, кто счастлив и без нас, не замечая слез, влюбленных рядом глаз? Зачем так сложен мир? Кто дарит нам себя, тот нами не любим. Трудно поверить, сердце доверить, чувствам открыться. Ранить могут, но поверить все будет. И разные судьбы встретятся вместе. Вот она любовь. 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 Биназир Аблаева. Саламатсызбы? Анда мыктыбек, мен бул жакта бүгүн баягы ырларды карасам, мурунку эфирлерге караганда бүгүн өзгөчөрөөк болот экен. Эмнеге дегенде, мындай мекен жөнүндө ар кайсы темадагы ырлар бар экен. Андыктан бүгүнкү эфирибиз кызыктуу болот, жана өткөрүп жибербеңиз. Бүгүн азыр ардактуу угармандар, ардактуу көрүүчүлөр, ушул жерден башкаларына билбейм, мага бирок өзгөчө жаккан бир ыр бар. Гүлзинат Суранчаева эжекебиздин репертуарынан Ысык көл деген чыгарма. Ошол чыгарманын тарыхын кыскача айтып берсеңиз, анан биз аткарып берели. Чоң рахмат. Бул чыгарманы Кыргыз улуттук консерваториянын профессору Полина Абрамовна Цакуренко, ошол эле кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти, башка улутта болсо дагы Полина Абрамовна ушул Кыргызстанды ушунчалык сүйүп, жана ошондой эле мен ошол Полина Абрамовнанын классынан фортепиано бөлүмүндө фортепиано классында бүткөм, улуттук консерваториянын аспирантураны да ошол мугалимде бүткөм. Мындай адамдар бизде мындай кандай десем чанда эле жолугат ушундай адамдарчы. Анткени ошол Полина Абрамовна ушул кыргыз балдарын целую плеяду пианистов воспитала, да, профессиональных музыкантов воспитала. А бүгүнкү күндө дагы уже жашы 80-ге жакындап калды. Бүгүнкү күндө дагы ошо Кыргыз улуттук консерваторияда жаштарга үлгү болуп, ошол өзүнүн бай методикасы менен бөлүшүп, жаш мугалимдер менен иштеп келе жатат. Анан ошол Полина Абрамовна быйыл эми не секрет, көлдө ар кандай эмелер болду го, элдер дагы баарыбыз коомчулук дагы ызылдадык, кичине мындай кандай полезный ископаемый какие-то вот ушундай казылат деп, уран казылат деп бир толкунданбадыкпы. Анан ошол күндөрдүн эле биринде үйдө отурсам, ошо мугалимим чалып калды: Гүлзинат, мен сени менен жолугушум керек, бир сөзүм бар эле деп. Анан барсам, аябай толкунданып алыптыр, прям аябай мындай
мындай переживать этип атыптыр да. Анан эмне болду десем, ошол этого нельзя допустить. Мен деген ушул ысык көлдү как так ушу Кыргызстандын сыймыгы ысык көл, ошол эмелерге ой толгоп атып ушундай бир ыр жаздым деп мага ушуларын берген да. Жакшы. Анда эмесе Поэтому бул чыгарманын мен ойлойм, что негизи эле это взгляд, она же представитель интеллигенции Кыргызстана, да? Человек, педагог, профессор Кыргызстана, ошондой адамдардын негизи азыркы коомчулукта болуп аткан ар кандай эмелерге көз карашы ушул ырда айтылган. анда угуп көрөлү, кеттик анда эмесе. Плещется, плещется, плещется синяя ласка. Мой Иссык-Куль — отражение высоких небес. Ты и реальность, и невообразимая сказка. Полон преданий и полон несметных чудес. Мой Иссык-Куль, моя мечта. Мой Иссык-Куль, где найти слова? Воспеть тебя. Черное море и Красное море прекрасны, а Средиземному вовсе равного нет. Так почему в моих снах лишь один ты всплываешь, в моей душе оставляя глубокий свой след? Мой Иссык-Куль, моя душа. Мой Иссык-Куль, где найти слова, чтобы воспеть тебя? Жизнь, ты уносишь меня в неизвестные дали, то бьешь наотмашь, то нежишь, как добрая мать. Но мое озеро рядом, оно мне поможет вынести все, целый мир в свое сердце принять. Мой Иссык-Куль, моя судьба. Мой Иссык-Куль, где найти слова, чтобы воспеть? Мой Иссык-Куль, моя судьба. Наш долг святой хранить тебя. Живи и здравствуй тысячи лет, дари нам мир, добро и свет. Чоң рахмат. Жердин көзү Кыргыздын бермети болгон ысык көлдү сактай билүү ар бирибиздин милдетибиз жана мойнубузда ардактуу угармандар. Андыктан ысык көлүбүздү сактай билели.
Эң сонун чыгарма, кошуласыздарбы? Классная песня. Рахмат. Анан эң сонун аткарды. ооба, албетте. Гүлнат эжекебизге сурооңуздар болсо камдап туруңуздар. Азыр болсо дароо эле кийинки ырларга өтөлү, ооба. Бир аз чыгыш бийлен бийлейбиз. Чыгыш жакка барып келебиз азыр. ооба. Чайханага барып чай ичип келбейлиби? Чайханага барып чай ичип. Каалагандар болсо билеп турсаңар болот отуруп алып. Мыктыбек. Негизи чайханага барганда чай ичиш керекпи же бийлеш керекпи? Мен чай ичем да, анан бийлейм. Сен эмне кыласың? Чай ичип, чер жазып, кобурашып. Ооба. Билесе Мен дагы билет ушуну деле кылам мына. Анда келиңиздер, жалпыбыз азыр чайханага барып келели. Кеттик анда эмесе. Наливай, чайханщик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, если нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, на востоке, Ай-яй-яй. что за жизнь без чайханы. Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Что за жизнь без чайханы? Ты уже давно солнцем опаленный, в паутине дней растерял себя. Ты уже давно счастьем обделенный, золото души даришь, не любя. Золотой, золотой, я зову тебя ласково, ты ночами ясными приходи за мной. А под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, золотой. Золотой, золотой, я зову тебя ласково, ты ночами ясными приходи за мной. А под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, 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 золотой. Браво. Расыл билдирели дагы. Эми музыкалык жактан сиз профессионалсыз. Үйдөн кандай эне, кандай жубайсыз? Профессионалсызбы деп. Профессионал болуп калдым уже. Нанды да күйгүзбөй бышырып калдыңыз, Буга чейин берген интервьюңузда бар экен. Нан жасаганды, камыр жуурганды ушул меники эмес деп айткан. Негизи вот мен ушул музыкалык мектепке окуганга байланыштуу, эме интернатта, жатаканасы менен интернатта чоңойгонго байланыштуу 9 ай ошол жакта жүрчүмүн да. Жалаң эле өмүрүмдү баары эле заниматься этип, музыка, концерт ушундай бала кезимден баштап, ошого байланыштуу мындай үй жумуштарынан артта калып калгам да, мындай казан аяк университет жагынан. Анан кийин мен чын айтсам 24 жашымда турмушка чыктым. Ошо 24 жашымда турмушка чыкканда анан тамак жасаганды үйрөндүм. Акырындык менен чынымды айтсам ошондой күндөр болгон. Жаңы турмушка чыкканда
камыр журуп кой десе ошол камыр эметип калып ал камырды катып бир тияка катып бир сумкама салып алып акырын эшикке чыгып ар кандай ошондой нерселер болгон. Ал эми мен ойлойм ал ар бир эле мындай келин болгон ар бир айымдын турмушунда ошондой нерселер болот да, ошондой көрүнүштөрчү. Эң башкысы ситуациядан чыгып кетиш керек, ситуациядан чыгып кетиш керек. Кафеден акырын заказ кылып, ой өзүм жасадым депчи. Азыркы күндө эме башка түшсө байтал жорго деп пикир айтпайт. Азыркы күндө мен там жасаган тамактарды жөн эле шилекейлер агып адышы жешет. Ай, мен да шилекейим алып кетти, бир күн барып жеп кетет окшойт. Албетте. Ушунча адам бар болгонсың. Жакшы. Анда ыраазычылык билдирели дагы суроолорго кезекти берсек, келиңиздер. Экинчи суроо кетти. Үчүнчү суроо. Үчүнчү суроо. Ооба. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам. Куш келиптирсиз. Рахмат. Гүлзнат эже, сизге суроом. Негизи эле азыр жеңил ырларды ырдаган эстрада ырчылар аябай көбөйүп кетти. Булардын мындай кандай айтсам, сахнанын мындай кадырын кетирип атабы деген ойлоруңуздар барбы? Анан сиздерге мисалы эмгек сиңирген ушундай сиз сыяктуу ырчыларга кандайдыр бир залакасын тийгизеби? Абдан жакшы суроо. Экинчи суроо. Негизи эле ишмер айымдар үчүн, чыгармачыл айымдар үчүн үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо же жакшы тамак жасап, жолдошун тосуп алууда мындай көпчүлүгү жетишпейт болуш керек. А сиз кандайча жетишесиз үй бүлөгө кандайры? Кантип жетишесиз? Сизден үйрөнүп алайын деп атат. Рахмат, абдан жакшы суроолор болду. Журналист. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Мастер-класс алып алайын деп атканга. Жок, негизи журналисттердин дагы кесиби абдан оор. Булардыкы дагы энтузиазм менен күнү иштеш керек да, мындай эгерде мыкты журналист болом десең. Ошон үчүн булардыкы биздикиге кичине окшош кетет. Эми биринчи сурооңузга туура айтасыз, азыркы күндө абдан ырчылар көп. Мындай биз между собой мындай ырчылар менен коллегалар менен сүйлөшкөндө айтып калабыз, ай ырчылар как грибы после дождя депчи. Чынын айтсам, мен азыр өзүм деле бир телесъемкаларга барганда бир 50% ырчыларды тааныбай отуруп калам да. Анткени мындай таң калып калам да, ушунча тааныбаган, мен тааныбаган ырчылар көп деп. Бирок сиз туура айтып атасыз, ошол нерсе залакасын тийгизет деп ойлойм. Анткени биз эми публичный адам болгондон кийин биз ошол не просто өзүбүздүн ради своего обогащения или ради своей славы иштебешибиз керек да. Биз публичный адам болгондон кийин ошол бизди угуп аткан элге дагы үлгү катары, ошол эле элдин мындай музыкалык жактан табитин дагы өзгөртүүгө аракет жасашыбыз керек. Анан мисалы мен өзүм радиолорду машинеде айдап баратып же үйдө деле укканда аябай раздражение болуп кетем жаман ырларды уккандачы. Жаман деген себеби в том плане, что музыкалык көз караш жактан дагы абдан мындай өтө мындай гармониялык жактан да мындай эки эле аккорд гармониясы, анан ырдаганы дагы мындай вообще плоский, вообще ошондойлорду укканда жаман болуп кетем да. Это говорит о том, что азыр шоу-бизнес, биз мисалы мен сахнага чыккан кезде, ал кезде эстрада болчу да, бүгүнкү күндө шоу-бизнес айланды да. Ну это, мен ойлойм, это неизбежное, негизи бул нерседен качып эмете албайбыз. Бул ар бир мамлекетте шоу-бизнес мындай это нормальное явление да. Но бирок ошо айтмакчы элем, мен эч кимди сынга албайм. Негизи ошондой адатым жок, элди мындай сынаганды жаман көрөм да бирөөнү. Бирок мен мындай кандай десем, кеңеш катары айтмакчы элем, ушул ар бир сахнага өзүм мындай келечекте ушул чоң сахнадан көрөм, ушул элдин астына чыгам деген адамда эң биринчи чыгармачылык менен иштеш керек. А то мен мындай түшүнбөйм да, мындай азыр тойдо ушундай ырлар жакшы өтүп атат го, ушундай ыр жазыш керек деген сөздөрдү для меня это вот очень странно, потому что мен мындай ар бир ырымдын өзүнүн историясы бар, появление, эмне үчүн ошол ырдадым. Вот это настоящее творчество деп эсептейм да. И я знаю, что возможно ушундай мендей ырчылардын возможно угармандары более изысканное общество болуп калат да. Анткени
ты не можешь ради массы потерять свое лицо дегендейчи, мындай кандай десем, өзүңдүн чыгармачылыгыңды ты должна питать. Вот чыгармачылык деген это твоя жизнь, это твоя история. Ар бир ырчы өзүнүн несет свою историю в каждый период какой-то, каждый период своей жизни рассказывает о том, что он переживает, что он пережил дегендейчи. Ошон үчүн мен ойлойм, что мындай коммерческое тоже нужно, потому что ошол чыгармачылыгың менен каражат табышың керек албетте, бирок ошол должно быть на втором плане деп эсептейм. Это вот на первый вопрос ваш ответ. Анан ошондой нерселер бизге залакасын абдан тийгизет, чынында абдан тийгизет. Анан экинчи сурооңузга болсо, баарына кантип жетишесиз? мен ушул билбейм, ушу бала кезимден баштап то, что вот ата энем жанымда жок болуп, мындай самостоятельный болуп калганбы, ошол мен ойлойм, что любой адамдын жүрүп турушуна ошол именно психологический ошо бала кезинен фундамент коюлат да, ошого байланыштуу деп эсептейм. Мен көп жылдар бою 3 кесипти чогуу ала жүрдүм да. Вот ырчы да болдум, мугалим да болдум. Ошол эле кезде и семья у меня была, все бүт баарын ала келип бүгүнкү күндө дагы ошо ырчылык кесибимди да, анткени бул ырчылык кесибим бул менин жан дүйнөм. Это мое творчество личное. Потом азыр жетекчилик кесибим бар. Анан ошол эле кезде сиз айткандай кожойкемин, ошол эле кезде энемин, ошол эле кезде жубаймын деген. Ошонун баарын бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ушунча жылдан бери өзүм эле зыпылдап үйдү да жыйнап, тамагым да жасалып атат, балдарым да каралып атат, ырларым да жазылып атат, баардыгы Кудайга шүгүр, баардыгына жетишип атам. Алчабалар. Ооба. Бардыгын зыпылдатып аткан бизде Гүлзинат Суранчиева, ардактуу угармандар. Радио кафе программабыз уланууда, жагымдуу музыкалар бир гана сиздер үчүн жаңырат. Эми дагы бир чыгарма Feelings акустик тобунан болсун сиздер үчүн. Если бы знать зачем. Атай Балбаков аткарат. Кыздар, жакшылап угабыз. Если бы знать, зачем с неба течет вода струями тонких луж, скроется в никуда. Если бы знать, зачем от облаков следы, если бы знать, зачем договорила ты. Если бы знать, зачем верить, любить и ждать, сколько еще себя мог бы тебе отдать, веру в свои мечты, вплоть до распятия грез, скрытые тайны снов, до миллилитра слез. Если бы знать, зачем ты говорила да, сколько еще минут буду я в твоих снах, не прикрывая крик на середине снов. Знать бы, сколько еще потерь стоит твоя любовь. Растеряв друзей, дальше от них к тебе, по лабиринтам дней, наперекор судьбе. И растеряв себя, день я менял на ночь, думал к тебе идя,
но оказалась прочь. Прошлого липкий шлейф, крови последний грамм, веру и свой успех бросил к твоим ногам. Ты не смогла принять, в сердце огонь остыл. Все, что осталось знать, счастье, что я любил. Если бы знать, зачем ты говорила да, сколько еще минут буду я в твоих снах, не прикрывая крик на середине снов, знать бы, сколько еще потерь стоит твоя любовь. Атай балба кахырдады. Атай мырза, сүйүүгө туруктуу элеспи же сиздин дагы күйөрмандарыңыз көп болгон үчүн мындай сиз дагы сүйүүгө мындай туруксуз болуп кетесиз? Жок, өзгөрүш. Сүйүүгө туруктуу болгонун ырдаган ырынан эле билинип турбайбы? Ошо сурап атпаймынбы? Эми өзүнүн оозунан уга алды. Ооба, буюрса туруктуу элебиз. Буйруса. Никто не поверил. Да. Туруктумун, албетте туруктумун да. Жакшы. Ооба. Сүйүүгө туруктуу бололу. Ардактуу угармандар, Радио Кафе программабыз уланууда. Сен күлбө да. Мен күлөм. Что ты мальчиков портишь, өзгөрүш? Жок, мен сурап атам. Эми макул. Анда Мыктыбек, бул мүнөттөрдө кайрадан Гүлзат эжеге кезекти беребиз. Ооба, азыр баягы романтика ааламына бир аз сүңгүп кирбедикпи? Ошону улантабыз Гүлзат эжекебиз менен. My heart will go on. Бүгүн дагы айсбергти чогуу сүзөп турбайсызбы? Ооба. Джек, каяктагы Альберт. Жок, айсбергти дейм. Ардактуу угармандар, бизде сонун маанай, дал ушундай маанай менен Радио Кафе программабыз улантабыз. Мировой хит, да, это? Давайте. Титаник все в океан. Кеткен да. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across non-distance and spaces between us. You have come to show you. Go on, near, far, wherever you are. I believe what the heart has. Go on. Once more, you open the door, and you're hearing my heart ends. My heart will go on and on. Can touch us one time and last for your lifetime.
Браво. Браво. Дагы бир жолу браво. Рахмат. Анда ардактуу угармандар жана көрүүчүлөр, кийинки суроолорду кабыл алууга даярбыз. Мен бул жактан көрүп турам. Бир эмес 2 суроо бар экен. Келиңиз. Саламатсызбы, атыңыз? Саламатсыздарбы? Менин атым Сезим. Гүлзат эже, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Дагы да болсо талантыңыз ташкындай берсин. Сиздин репертуарыңызда Сезим аттуу ыр бар эле, ошону мүмкүн болсо аткарып бере аласызбы? Сезим. Азыр бияктан Айпери деген келет. Айпери деген дагырыңыз бар да? Жок, мен сезим деген. Чынында сезим деген ырым бар, абдан сонун ыр. Ооба. Биз билебиз. Клипи да бар. Биз бирок бүгүн могу ансамбль менен даярдаган эмеспиз да ал ырды чыга. Мүмкүн сураныштар боюнча акапелла. Мейли, акапелла аткарып бере берем. Припевин аткарып коем. Мөлтүрөп каректен жанган сезим, жансымыл жүрөктөрдөн тамган сезим, акындар дастанда жазган сезим, ак мөрдөй сулуулар сызган сезим, ак мөрдөй сулуу сызган сезим. Жаштык берет сезимди кучагын жайып, тагдыр берет өмүрдү бизге жылмайып, бакыт илеп барына ырыскыңды чач, колум сунам келсеңчи көңүлүңдү ач. Мындай. Браво. Ооба, мен бул ырды укканда мындай окуучулук күндөрүмдө же болбосо жаш кезим эми азыр эле карып кала элек, мен бирок мындай бала чагымды эстеп кеттим да. Рахмат сизге. Ушул ырыңыз үчүн, анан ушул жактан аткарып бергениңиз үчүн. Сураныштар боюнча болду. Албетте дагы бир жолу кол чабуулар болсун. Сонун кийинки суроону берсеңиз болот. Саламатсызбы? Атыңыз ким эле? Атым Гүлжан, саламатсызбы? Мындай башкача суроолор менен оригиналдуу өзбөчө суроолор болчу. Ооба. Бүгүн дагы күтөбүз. Гүлжандын суроолоруна жооптор 1 сааттык. Мындай оригиналдуу суроолор. Саламатсызбы, Гүлзат эже? Сизди көргөнгө укканга кубанычтабыз. Биринчи суроом сизге сиз жөнүндө китеп жазса, сиздин өмүрүңүз жөнүндө китеп жазса, сизге кызыктуу болот беле окуган? Аяна чейин окуп береңиз. Это биринчи суроо. Экинчи суроо, Өзгөрүш байке ырдап бересизби? Эметчи. Өзгөрүш сенден баштайлы анда. Сизден баштайлы. Эгер сиз жөнүндө китеп жазылып калса, сиз аяна чейин окуйт белеңиз? Сизге кызыктуу болот? Болчумун, анткени мага кызыктуу болмок, андан кийин эмне болмок. Бирок окумакмын өзүм жөнүндө. Кандай ошондо кандай окуп калды? Азыркыга чейин болсо окумакмын, бирок андан кийинкисин окубайт болдум. Демек алдын ала жазылган китеппи? Жок, андан кийинкисин кантип жазат? Ну вот, то есть окумакмын, то есть. В общем. Демек суроо мындай болуптур. Сиздин баягы Я поняла, суроосун түшүндүм. Гүлжан, мен эгерде өзүм жөнүндө бир киши мага башка киши жазса, мен албетте окумакмын, анткени мага ошол взгляд со стороны да, башка кишинин мага болгон көз карашы абдан кызыктуу болмок. Анткени вообще мындай дүйнөлүк эмеде историяда карасак, көбүнчө мемуары пишут обычно өзү жөнүндө өзү жазат да, анткени каждый человек, но это только лично твой взгляд болуп калат да, менин оюмча. Бул толук маалымат болбойт болуш керек деп ойлойм да. Мне кажется, наоборот, интересно, когда кто-то про тебя пишет сен жөнүндө. Бирөө жазса, ошол наоборот кызыктуураак болот. Да ну, мен ушундай көрүнөм сырттан. Ошон үчүн мен окумакмын албетте. Эми сен ырдап кой. Эми өзгөрүштүү калычы. Биз дагы аябай мындай даярданып атабыз, кулактар даярдап. Өзгөрүш сөз берген өзү. Ооба, мен сөз берген, бирок мен чынында бир жума бою өзүмө ылайыктуу ыр карадым, тапкан жокмун. А ты подготовился, да? Кандай? Мен мындай. Ага дагы аракет кылып көрдүм, бирок менин үнүм жетпей койду, же ылдый аябай түшүп кеткенби айтор. Эми аракет кылып тургалы, Аракет кылдым. Мен билген, жаттай алган ыр ушул экен. Аябай толкунданып атам, албетте силерден. Анан биякта эми профессионалдуу ырчылар турса, мен ойлойм эми сүрдөбөйт
сүрдөйм, бирок булар мени талдабай болуш керек деп. Сүрдөбөйсүң. Сүрдөйм. Анда айтылган сөз атылган ок дейт. Мен дагы өзүмдүн сөзүмө турайын деп чечтим. Сүйүктүү угармандар. Кызык болот. Ооба. Мен Бишкекти ырдайын берейин. Кеттик. Бишкегим, Бирок, Бишкегим. Бир куплет кайрмас менен. Суранычтар боюнча капелла, эч нерсеси жок, рахмат. Мектепте бир жолу ырдагам ошону эсиңизде. Кеттик, на. Ырчы болгон кандай экен я деп мен дагы Кеттик. Кеттик. Алату. Жок, на. Ушул жерин кесип коебуз, рахмат, кечирип койгула. Ала тоого кыргыз конгондо, айланып сен жылдыз борборго. Ак калпактуу үйгө айландың, арга барбы сүйбөй койгонго. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим сен. Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сезимин түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим сен. Негизи өзгөрүштүкүндө үн абдан эле аз болот. 100 кишиде бир үн болот да мындай. Муну дагы мындай өзүмдүн үнүмдөгүдөй кылып ырдай алган жокмун. Эмнеге дегенде, биринчи толкундандым. Кечээ башкача ырдап аткамчы. Мындай өзүм мугалып коруп кетип аткам да, бирок аракет кылдым. Рахмат. Сурооңузга да рахмат. Эстетип койгонуңуз үчүн да рахмат. Анда биз программабызды улантабыз. Ардактуу угармандар, Радио Кафе программасында бүгүн бизде конокто Гүлнат Суранчиева. Анда карап бир койчу дейт. Кимди? Сизди албетте. Мен наоборот тиешип карап бир койчу. Күндө ай кездешем, гүлү бир карап ой беттешем. Ору бир болуп эй жүрбөйүн, ойдогу сырдың ай чечпестен. Кетелектең ай улгайып, карап бир койчуң эй, күлүп бир койчуң ай жылмайып. Басып бир өттүк ой кыргалды, балалык бизден ай урдалды. Туйдум бир бекен эй жок бекен, турганыңдайым эй жүрөктө. Кетелектең ай улгайып, карап бир койчуң эй, күлүп бир койчуң ай жылмайып. Карыбыз уламай күн өтсө, кабакка булут ой түн өтпө. Бекен эй жок бекен, турганыңдайым эй жүрөктө. Кетелектең ай улгайып, карап бир койчуң эй, күлүп бир койчуң ай жылмайып. Кебизде жумшак ай мүнөзүн, келтирет бакыт ой күбөсүн. Туйдум бир бекен эй жок бекен, турганыңдайым эй жүрөктө. Кетелектең ай улгайып, карап бир койчуң эй, күлүп бир койчуң ай жылмайып. Кетелектең ай улгайып, карап бир койчуң эй, күлүп бир койчуң ай жылмайып. Жылмайып карады го ана. Кетелекте романтика болгон, улгайып. Кетелекте улгайып, карап бир койчу жылмайып дейт. Улгайып кетсем эмне болот? Эми Мыктыбек улгайык да ошон үчүн түшүнбөй жүрсө берейик. Мыктыбек, мен чынын айтканда ушул эле нерсе кармап турган окшойт. Аябай колдорумда титиреп ушунчалык сирдеп аткам, ушул суроо качан келип калат депчи.
Эми бошо өтүштүм чын. Сизге да рахмат. Ардактуу угармандар, Радио Кафе программабыз уланууда. Гүлзинат Суранчиева сиздер үчүн ырдап атат. Сонун эми ардактуу биздин көрүүчүлөрдүн арасында калоочу ырдай тургандар болсо, Давайте. ырдасаңыз болот. Ассаламу алейкум. Микрофон сиздин жарымыңыздан эле келип калат. Болот, угулуп атат. Бирок микрофон жыгылып түшөт азыр. Саламатсыздарбы? Менин атым Тилек. Сиздер үчүн дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кол чабуулар, Тилек. Жодурап сага карар бир адам бар. Жалбарып жүрөгүңдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мукансаң мунду жазар миң амал бар. Моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Мүнөзүң өндүрсүн мал төксө дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүң өндүрсүн мал төксө дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Чоң рахмат. Рахмат. Наушыңызды албай турыңыз. Рахмат. Макул. Кой тур Тилек дагы сага суроо берген. Ырчылардын алдында ырдаш сиз үчүн кандай болду? Сезимдер? Мен аны түшүндүм, ошон үчүн сурап атам. Аябай толкунданып атам. Гүзел эже саламатсызбы дагы жолу? Толкундан ушул жактан не байкап койсо болот. Рахмат. Өзүңүздүн сүйгөн адамыңыз барбы? Ооба, бар. Жакшы, анда бактылуулук каалайлы. Дагы суроолор барбы? Азаматсыз Тилек. Абдан сонун ырдадыңыз. Рахмат. Азаматсыз. Буюрса, ырчылыкты дагы журналистика кесибин дагы чогуу алып кеткенге аракет кылам. Аракет кылыңыз. Аракетке берекет. Азаматсыз. Эми кийинки аткарыла турчу чыгарма Атамекен жөнүндө эң сонун ыр. Аны болсо сиздер үчүн Гүлзинат Суранчиева эжекебиз аткарат. Аны укканга даярсыздарбы? Угулбай жатат. Кана. Жетти анда. Кең далам толган айын толгайын, домберам колго алайын жырлайын. Казагымдын даласындай, көзүмдүн карасындай айналдым сен Атамекен Деңиздей тебирендим, тербедим сапарда, сагынышым сен мени. Дүние ай сырларындай мөлдүрөп турганындай, сагындым
сен ай атамекен ай армандаган күндөр ай жұлдыз тамған түндер ай өзің күбө өмірде кімдер өтті кімдер ай атамекен ай ғажап ау атамекен ғаламат бір саған тағдырымыз аманат қымбатты ай даламыздай сымбатты анамыздай айналдым сен ай атамекен ай жүрегім жанымыздай сағындым сен ай атамекен ай армандаған күндер ай жұлдыз тамған түндер ай өзің өмірде кімдер өтті кімдер ай атамекен ай Браво. Гүлзинат эже, сонун аткаруу. сиз үчүн атамекен 3 сөз менен. Менин туулуп өскөн жерим, менин мекеним, анан мен. Сиздики үч Сүйлөм сүйлөм болуп кетти. Жакшы. Мекеним Макул. жок, мен жок да. Мен. Жакшы. Анда сизден дагы сурагым келди. Ушул 2019 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Канча чыгармаңыз жарык көрдү жана алдыда дагы кандай чыгарма күтсөк болот сизден? 2019 жыл аябай кандай десем күлүгүчтүү, мындай жемиштүү, абдан жумуш көп жыл болду. Чынын айтсам, ушунча прям кандай десем такыр бош убактым болгон жок. Чынын айтсам, ошо 2019 жылы такыр эс алган да жокмун. Жайкы мезгилде дагы такыр эс ала алган жокмун, анткени жумушум абдан көп болду. Ал эми чыгармачылыгымды айтсам, чыгармачылыгымда ушул «Подари мне» деген ырма клип чыкты. Жаңы көрдүңөр болушуңар керек. Ошого клип чыгардым. Азыр болсо дагы ушул Ысык көл деген ырымды жаздырдым. Кудай буйрса, азыр ошол Ысык көлгө анан дагы бир жаңы ырма, ал кичине атын айтпай турайын, секрет болуп турса, ошого клип тартам буйрса. Сон жаңылыктарыңыз бар экен. Ооба. Анан бул 2019 жылда сиздин мисалы 100% пландарыңыздын канча пайызы ишке ашты? Же болбосо андан да ашып кеттиби? Мисалы 120-200% болуп кеттиби? Эми кандай десем, мен прям турмушумду ар дайым пландаштырып жүрбөйм. Ал нерсенин баары мындай кандай десем, зависит от ситуации, обстоятельства. Демек, импровизация менен турбайбы баардыгы? Конечно, мен музыкантмын да. Все на импровизации, жизнь тоже. Можно тоже задать вопрос? Да, конечно. Гульзинат эже, вот вы, получается, занимаетесь творчеством, музыкой. Мы сегодня узнали то, что вы еще занимаетесь благотворительностью. Чем вы еще хотели бы заняться в будущем? Что бы вы хотели, вот что-то, вот, может, есть внутри, там какое-то желание, там сокровенное, может, вот музыку попробовали, там благотворительность попробовали, уже и мамой стали. Что вы еще хотели бы сделать в этой жизни? Ну, точного ответа на этот вопрос, наверное, нету на сегодняшний день.
Это как жизнь покажет. Тоже импровизация. Хорошо. Хотели бы вы когда-нибудь сыграть в кино? Может быть, стать актрисой? Попробовать себя? Кстати, ушел на это кетейн, вот это мен ушел давно уже мечтала, не то что хотела, мечтала сняться в кино. Барыңар білесіңер, Съезбек Исканалиев, он уже тоже снимал фильмы, и он меня пару раз приглашал на всякие роли. Но потом я прочитала сценарий и поняла, что это как бы мындай Сизге емес, сизге туура келбейт. койчу ушинтип кантип аткарам депчи мындай. Ну, это, мне кажется, я больше мындай лиричный человек, больше мындай башкача мындай өзүмдү элестетем, не знаю, тем более у меня актерского опыта нету. И поэтому уже коркуп барбай койгом. Ну, прочитав, я подумала, что нет, зачем мне калп эле. Там плохой герой был? Да, роль терс плохого. карман болчу да. Ну, не только потому, что терс кармандар это наоборот, терс кармандарды ойногон наоборот, это увлекательно, но просто на тот момент, может быть, мен ошол кездеги деңгээлим мындай мээм ошого мне так показалось на тот момент, да. Азыр ошондой ролдор келип калса барасызбы? А потом вот мне посчастливилось, вот барыңар билет болушуңар керек, Талабек Кулмендеев деген биздин аттуу баштуу Кыргызстанда режиссер бар. Ошол Талабек Кулмендеев Казат Акматовдун Мунабия деген чыгармасын окусаңар керек, это вот в программе тоже студенческой есть. Ошол Мунабия деген чыгармасына бул кыргыз фильм да, вот айтыш фильм эмес, кыргыз фильм тартты да, ошого мен случайно эле тоже эме кастинг болуп атыптыр деп угуп калып эле Дом киного барып эме кастингден өттүм да, бияман тияман сүрөткө түшүп анан кеттим. Честно говоря, я не ожидала, потому что ошол жерде мен ошо Мунабиянын это на главную роль героиняга мен Мунабияга деп кыйын болуп ошо главный рольго кастингге өтүп келгем да, но увидела, что там такие знаменитые актрисы, вообще актерский состав настоящих актеров, да, анан көрүп алып, ой, вообще шансов жок деп кетип калгам. Бирок көп убакыт өтпөй эле, бир 10 чакты күндүн ичинде мне позвонили из Дом кино, чалышып келгиле, силер менен режиссер жолугуп мындай бетме бет сүйлөшүп көрөйүн деп атат деп. Анан барсам, ошол жерден биринчи жолу Талабек байке менен таанышкам. Мы с ним поговорили, он все бар эме Талабек байке менен сүйлөшүп, Талабек байке экөөбүз мындай маектешип, мындай менин оюмча ошо ар бир режиссер болочок эмесин кандай десем, ролду ойночу адам менен сүйлөшкүсү келет, билгиси келет кандай экен деп. И ошондон кийин эле бир жумага өтпөй мени главный ролго утвердили. Анан чынын айтсам, мен ошол съемка болуп атканда менин ролимди ошо Мунабиянын ролун 3 айым аткардык да. Ошо Мунабиянын жаш кезин башка Мерим деген кыз аткарды. Мен уже мындай орто жаштагысын аткардым, анан карган кезин башка актриса аткарды да. Анан ошол фильмге аткарылып атканда ушундай сен бүгүн кандай сүрдөсөң андан да жаман сүрдөгөм, чынын айтсам, потому что ушу мондай уже знаменитый ушундай актерлордун составында, анан өзүмдү бир аябай мындай слепой котенок сезичим мындай аябай эме сүрдөп, бирок ошол актерлорго, режиссерго аябай чоң ыраазычылык, домашняя обстановка кылышып, барды мени колдоп, Гүлзина сүрдө могу жерине мынтип кара, мынтип айт, тигинтип аябай колдоп үйрөтүштү да. Анан ошол фильм тартылып, Россиядан гран-при алды. Ошол анан Корот Церетели деген искусствовед, бывший Советский Союздагы эң мыкты искусствовед, кинокритик бар. Ошол именно мен жөнүндө жазыптыр соц тармактарыначы, что взгляд Мунаби деп менин сүрөтүмдү коюп, ошол взгляд Мунаби до сих пор жүрөгүмдөн кетпей атат. Мен ошо ойлогом, что Советтер Союзу маалындагы дүңгүрөгөн кыргыз фильми унутулуп калды деп ойлогом. Акаса бүгүнкү күндө дагы ошондой жашап жатыптыр. Бирок бул фильмди Кыргызстанда көрсөтө элек. Анткени бул фильмдин чыкканына 3 жыл болду, бирок ошол 3 жылдан бери бул чет мамлекетте кинофестивалдарга катышып атат да бул фильм. Бирок эң жакшы эмебиз ошол жетишкендиги, ошол фильмдин ошол Россиядан эме вообще ушу Азия мамлекеттеринин чоң кароосунактан ошол гран-прини алды да азырынча. Жакшы. Буюрса көрөсүңөр, так что. Анда эмесе уланталы, ардактуу достор, ардактуу көрүүчүлөр. Жакында жаңы жыл келатат, жаңы жылга дагы саналуу күндөр калды. Бир нече күндөрдөн кийин 2020-жылда кирип келет, анда жаңы жылды тособузбу?
жаңы жыл козолду. Жаңы жылым жаңырып, жаңы бақыт ашылып. Үнді биік созылып, күлкі менен, шат менен, жаңы жылды тосолу. Yaşlardagı karlar kullandıla barına. Жаңы жылдын айрыкча айтып өткүз жагы бар, айтып өткүз жагы бар. Бизде добуш кошолуп, күлкү менен, шат менен, жаңы жылды тосолу. Aldılar keseni, azırırdın gezegi. Solu basın ömürlür, socurölü deşeli, socurölü deşeli. Bize doğmuş koşulu, ündü meylik sozulu, жаңы жылды тосолу. Yürek ergip kağılıp, sana жеткиз жаңылып. Gülüp келет аздан соң, жаңы жылым жаңырып, жаңы бақыт ашылып. Үнді биік созылып, бізді менен, шат менен, жаңы жылды тосолу. Ооба, жаңы жылыңыздар менен ардактуу угармандар, келе жаткан 2020 жыл жалпыбызга, бардыгыбызга жакшылыктардын жылы болсун дейли. Эң биринчилерден жагымдуу ошондой эле баягы майрамдык атмосфераны жаратып берген бул Feelings Acoustic тобу. Расыл билдиребиз. Гүлнат эже, 2020 жылда эмнени күтүп атасыз? Же анда дагы баардыгын импровизация менен кетесизби? Эми көнгөн адат калбайт. Жок, эми адамда бар бир мындай бир нерсени үмүттөнүп, бир нерсени күткөн болот да. Албетте үмүттөнөм, жаңы жылдан жакшылыктарды үмүттөнөм, ийгиликти үмүттөнөм албетте. Ишимде, деги эле үй бүлөмдө, бир туугандарымда, жалпы элибизде баардыгы жакшы болсун деп тиленем. Тилегим эл катары эле баардыгы жакшы. Жакшы. 2020 жылы сизден канча ыр күтсөк болот? Эми анын баары импровизация. Эми жок дегенде Айта албайм аны. Эми өзгөрүш айтылып атпайбы? Жашоо импровизация депчи. Баардык нерсе кирет дагы. Аны деген мен обязательно 5 жыл жазышым керек, обязательно 3 жыл жазышым керек, айта албайм. Анда макул. Эми баягы эфирибиз дагы аягына чыгып баратат. Гүлнат эжекебиздин жыйынтыктоочуларын угалы. Жаңы жылдырдадык. Жаңы жылда өлкөбүздө, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, Кыргызстанда тынчтык болсун деп Гүлнат эжекебиздин Кыргызстанда анан мен кыялда тынчтык болсун, мынтип тынчтык бар. Жо, мен кыялда тынчтык бар да. Бар, ошо болуп турсун деп атпаймынбы анда кары. Жакшы, анда Гүлнат Суранчиева сиздер үчүн ырдайт Кыргызстаным.
жерге конбоюн, кай жерде болбоюн, тиленип аманын, диктемин жол боюн. Алдыңда күн болуп, артыңда ай болуп, аламга ачылган жадырам мекеним. Агарган таң болуп, тилемин сени, дайыма жанымда жадырам мекеним. Кыргызстан түн болуп, гүл болуп, түр болуп, күн болуп, ай бою, жыл бою, түн бою, күн бою, тилемин эсиме, дайыма жанымда жадырам мекеним. Кыргызстан, Кыргызстан. Азабың, азабым, айланып жазарым, сагынып жашарым, сагынып жатарым. Атыңды жүрөгө сактагам, дүйнөгө бир гана сен менен мактанам. Унутуп мезгилдин үчтүнсүз эсебин, атагың арттырып алгалам мекеним. Кыргызстан түн бою, күн бою, түн бою, күн бою, ар бою, жыл бою, түн бою, гүл бою, тилемин эсенин, дайыма жанымда жадырам мекеним. Кыргызстан, Кыргызстан. Барга санатым, учарга канатым, аралайм сен үчүн асман жер арасын. Зоболуң зор болсун, балдарың эр болсун, келечек кең болсун, бар болгун мекеним. Ыйыктын ыйыгы, эртеңиң кечегиң, серпилтип кылымды, сен бар бол мекеним. Кыргызстан, зоболуң зор болсун, балдарың эр болсун, келечек кең болсун, ыйыктын ыйыгы, эртеңиң кечегиң, серпилтип кылымды, сен бар бол мекеним. Кыргызстан, Кыргызстан. Алга Кыргызстан, өнүксүн Кыргызстан. Гүлнат Суранчиева, сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат силерге дагы. Ошондой эле сизге эркин микрофон сунабыз. Элибизге, жерибизге жакшы каалоо сөздөрүңүздү айтсаңыз болот. Жалпы мекендештерди, бүгүн студиянын коноктору, студенттерди жаркырап келе жаткан 2020 жыл менен куттуктайм. Ар бириңиздерге бекем ден соолук каалайм. Ишиңерге ийгилик, окууңарга ийгилик, турмушуңарда дагы чоң жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайм. Бар болгула жаңы жылыңар менен. Жана ошондой эле бул жактагы татынакка биздин музыканттарга дагы ийгилик каалайм. Абдан силер менен иштеген мага жакты, аябай жакшы маанайда өттү деп эсептейм бүгүнкү чыгарылышыбыз. Ошон үчүн силерге дагы чыгармачылык, ийгилик, өскүлө, өнүкүлө. Чоң рахмат. Дагы чакырсак келесизби? Келем. Жакында эле чакырабыз. Чакыргыла келем. Ооба. Мынакей. Келесиз. Анда сүйүктүү угармандар, Радио Кафе программасынын ушул бардык көрсөтүүсүн элибизге жеткирип турган бул Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Баласагын ТВ жамаатына дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бүгүнкү эфирде алып барган Өзгөрүш Абакиров жана ошондой эле Мыктыбек Нурланбеков. Жана ошондой эле Feelings акустик тобу сиздер менен болду. Сүйүктүү угармандар, кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар. Бизди YouTube каналыбыздан, ошондой эле Instagram баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн бизге катталыңыздар, бизди көрүңүздөр, анан албетте ой пикир калтырыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болгула.